Ал эми устаз темабыздын тегерегинде кийинки суроо ушундай болсун. Даваттын максаты эмне? Даваттын максаты коомчулукка адеп ахлак, талим тарбия, бактылуулук, эки дүйнөнүн бактылуулугун тартуулоо да. Себеби качан коом бузулганда Алла Таалам түрдүү кырсыктарды жиберип турган. Нух алейхисаламдын убактысында бүгүнгү күнгө караганда салыштырмалуу 1,5 эсе көп адам цунами баягында топон балесинин астында калып кеткен да. Дагы бир пайгамбардын убактысында ошол адамдар өтө бузулуп кеткен кезде асманна бир катуу чагылган сыяктуу үн чыгып, бардыгы кыйрап калган да. Дагы бир пайгамбардын убактысында ошол катуу шамал жүрүп, куюн. Ушундай бузулуп кеткен мезгилде Алла Таалам улам коомду туура жолго башташ үчүн пайгамбарларды жиберген. Ошо пайгамбарларды ээрчигендер бардыгы бактылуу болуп кутулган, пайгамбардын жолунан адашкандар бардыгы бактысыз болуп, бул дүйнөдө эле жазасын алышкан да. Ошон үчүн акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин пайгамбарлар түгөдү. Пайгамбарлар бир курулуш сыяктуу чоң үй болсо дейт, кирпичтен курулган. Бир эле кирпич жетишпейт дейт да. Ошол кирпичтин ордуна мен келип коюлдум, пайгамбарлык иш бүттү дейт да. Эми кыямат кайымга чейин пайгамбар келбейт. Ошоның үчүн биз жалпы мусулмандардын мойнундагы парз ушу пайгамбарлык ишти улантуу да. Пайгамбардын кылган ишини улантуу. Бул ар бир мусулмандын парзы. Ошол эгерде дават болуп турган болсо, кыямат кайым алыстайт. Дават болуп турган болсо, капырлардын балдары момун болот. Эгер дават токтоп кала турган болсо, кара булут каптайт дагы момундардын балдары кафыр болуп кетет да. Ошон үчүн мен айтайын деген мына каникулда жогорку класстын балдары 9, 10, 11 3 айдын ичинде шаарда бузулуп кетет экен. Же чегип, же ичип, же дискотека ушундай бузулуп кетет да. Ошондон көрө жума намаздарга келип, жумага катышып, устаздардын сабактарына катышып, чубак ажынын бардык чоң устаздардын сабагы бар. Центральный мечитте бар башка. Анан 40 күнгө даватка чыгып, мисалы атасы менен чыгып келип, ушундай бир ыйман жолун үйрөнсө, балага жүрөгүнө тунук ыйман кирип калгандан кийин ла гурбата лил фадили дүйнө жүзүнүн кайсы жерде жүрсө дагы тынч болот да, бул баладан бир жамандык күтүлбөйт да. Ошон үчүн бул дават баягы адамдын иммунитетин көтөрө турган нерсе да. Жаман шайтандын ар түрдүү вирустары кирбейт. Ким дават угуп, дават кылып жүргөн болсочу. Аны эми дават менен иши жок боло турган болсо, баягындай иммунитети начар адам ар түрдүү кайсы жерге барса эле баланы өзүнө жуктуруп ала берет да. Ошон үчүн мен айтайын деген мелими, ушул дават бизге мындай салт болуп калды. Муну сары майдай сакташ керек. Кудайым буйрса, бардыгы жакшы болот деген. Анан устаз, азыр элибизде ушундай бир көрүнүш бар да. Кудайга шүгүр, намаз окуган аталарыбыз көбүп калды. Бирок ошол учурда дават иши чынында аталардын сөзү тилинен чыкса укулуктуу, анан жеткиликтүү болот эмеспи? Бирок 5 убак намаз, анан той топурга барып калса, арак коюлса, ошону ичпөө менен чектелет да. Бирок дават кылбайт. Бул даватчы мусулман десек болобу ошону? 5 убак намаз бар, орозосу бар. Эгер зекет түшүнгөн болсо, зекет бар, анан арак, сигарет чеккендери көп, бирок арак ичпейт. Ушул даватчыбы же кандай бул? Бул жөнүндө пайгамбардын хадиси бар да. Бани Исраил коомунун Алланын назарынан калып, рахматынан кулап калышынын бир себеби дейт. Булар баштап Муса алейхисаламдын убактысында абдан жакшы адамдар болгон да, еврейлерчи. Алардын ичинде жакшы момундары баягында бузукуларını дайым жаман иштен кайтарып, жакшы даваттарын жасап турган. Аны акыркы күндөрдө алар менен чогуу отуруп, бака-шака, шан шөкөттөрдө, баягы ичкилик ушундайларга катышып отурганда, аягында Алла Таалам тиги күнөөкөрлөрдүн жүрөгүндө кара мөөрдү берги жакшы кишилердин да жүрөгүнө уруп койду да. Экөөнүн айырмасы жок болуп калды. Ошон үчүн бул арак ичкен, чеккен мындай жерлерде отурганда, мисалы үчүн адам баласы же дават кылыш керек, же кетип калыш керек да. Экөөнүн бири. Эгерде ичкендерге разы болуп, ошол жерде карап олтура берсе, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхисалам айткан,
арактын артынан 10 адам күнөөкөр болот дейт да. Жасаган, заказ берген, саткан, алып келген, тигиндей ушунун бардыгы 9 болот. Анан ошону ичпей эле разы болуп, карап туруп, мага болбойт эми мен намаз окуйм деп карап отурган адам дагы ошо аракты саткан, жасаган, ичкендердин күнөөсүн ала берет дейт. Азыр СМСке жооп берип кое турган болсок, дават ишине каршы болгондор кандай күнөөгө батат, алардын азабы кандай, Куран хадистен мисал келтирсеңиз дейт. Даватка каршы чыккандар, мисалы үчүн, өзү мусулман болуп туруп эле, андан кийин баягы даватка чыкканга каршы болушу мүмкүн да. Же башка динде болуп туруп, мусулманчылыкты каалабай каршы болушу мүмкүн да. Бунун себептери көп да. Себеби мен айтат элем, бул даватка чыгыш ар кимдин колунан келбейт. 3 күндө сагынасың бала бакыраңдычы. 40 күн деген сөз бул өтө көп убакыт да. 120 күн деген сөз бул абдан эле көп убакыт. Ошого жараша үйдө балдары атасын сагынып, келинчектер дуа кылып, ата-энелер ушул дуа кылып отурган үй бүлөлөргө мен ушундай бир разы болот элем, Алла таала ушуларды бактылуу кылсын дейт элем да. Себеби муну чыгып көргөн адам билет. Анан буга каршы чыккан адам, мен ал өзүнүн иши да, Алла таала хидаят берсин дейбиз. Алла таала бу кишиге дагы даваттын бир даамын түшүндүрсүн дейбиз. Себеби мен зака лаззатал иманы каллама яргабы индан нас дейт да. Ким даватка чыгып, ыйман сөзүн угуп, ыймандын балын татып калган болсо, бул кишиге адамдар кызыккан нерсе кызыксыз болуп калат дейт да. Бул кишиге ыймандын балындайлык таттуу нерсе жашоодо жок болуп калат экен да. Вуслат деп коет, Алла таала менен болгон байланышты эч ким тил менен айтып түшүндүрүш кыйын. Эгер ким Алла менен болгон байланыштын таттуулугуну сезсе дейт, ал киши дейт, Алладан үзүлүп калгандагы ачуулукту дагы бир мезгилде сезип турат дейт да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, даватка каршы чыккан адамдарга биз эмне жаман сөз айтпайбыз. Азыр биздин жашоо өзү ушул, бирөөнүн пикирине бирөө каршы чыга берет. Бирок иш жүзүндө Аламан байгеде бир 100 метр астыда кетип аткан байтал дейбизби, айгыр дейбиз, бээ дейбиз, эмне болсо төө дейбиз, айгыр дейбиз, булар даватчылар болуп атат да. Аллах сөзүн алып жүргөндөр эч качан жеңилүүдө эмес, жеңиште. Анан бул мисалы үчүн жылкыдан дагы баягы төөнүн жарышы көп болот да, мына араб өлкөлөрдөчү. Ошо эң башында келген күлүктү дагы сынчылар ар түрдүү сындайт экен да. Төөнүн тумшугу бүкүр экен, анан мойну кыйшык экен, анан бели бүкүр экен, анан путтары кыйшык экен, тияк бияк дей берет экен да. Анан төө айтат экен, мен түз жеримди таап бергилерчи деген экен да. Ошон үчүн бул кемчилдик болот пендеде, бирок төөнүн басышы жана көз карашы түз экен да. Абдан алысты карайт экен, анан түз басат экен да төө. Ошондуктан албетте биз дават ушундай бир кыргыздын бактысына бир жаралган бир нерсе болду. Көпчүлүк айтат да, бир жакшы иш таап бердиңер деп. Алла таала берди дедик бизге. Кыргызстанга насип кылды, биз Алла таала берди деп сүйүнөбүз да ошого. Аллах разы болсун.